бүгүнкү абалыбыз өтө оор, мусулмандарда абал өтө оор. Мындай эле салыштырып көрөлү, урматтуу мекендешим. Эгер Умар ибн Хаттаб, Али радиаллаху анху азыркы учурда болуп калса, Усман ибн Аффан, ушул сыяктуу күчтүү сахабалар азыркы учурда болуп калса, жөн эле салыштырып көрөлү. Бирөөсү Илон Масктын ордунда. Мисалы Али радиаллаху анху Илон Масктын ордунда. Умар ибн Хаттаб Путиндин ордунда. Усман ибн Аффан эң күчтүү бизнесмен, Джефф Безос. Өтө күчтүү сахабалар бул бардыгын ээлеп коймок. Азыркы күчтүү деп аткан адамдарыбызды, миллиардер, эң күчтүү технолог, эң күчтүү заводдорду ачкан башка бардыгын айтып келсек дагы, эгер да мурдагы сахабалар эмес, андан кийинкилер дагы болсо, бул дүйнөдөгү эң күчтүү адамдар, азыркы учурда эң күчтүү адамдар болмок. Эмнеге биз алардай боло албай атабыз? Биз чыкпай атабыз? Биз аракет кылбай атабыз? Ооба, акыйда маселесинде, фык маселесинде, илимде өзүбүздүн дини илимибиз ал эскиче болуп тура берсин. Ага жаңылык киргизиш, бидат, башка маселелери көп. Бирок биз техникада, мынау дүйнөлүк өнүгүү маселесинде эч кимге бербешибиз керек эле биз. Балабызды өтө катуу басым менен жакшы тарбия кылышыбыз керек. Аларга өзүбүз үлгү болушубуз керек. Келип, балдарды кантип тарбияладыңыз деп сурайт да. Шеф, эгер телефонуңуз iPad болсо, мындай чоң iPhone боло турган болсо, анда простойго түшүш керек. Простой телефонуңуз болсо, жөнөкөй телефон иштетпеш керек. Анан ар бир бала үчүн түндө тахажжудка туруп, ар бир бала үчүн ыйлап дуа кылышыңыз керек. Анан сабры менен ар бирин уруша бербестен өзүңүз үлгү болушуңуз керек. Мен ушуга чейин бир баланы андай кыл, мындай кыл деп тилдей элекмин. Өзүм үлгү болдум, алар кылды дейт да. Бүгүн 17-18, 20-га чыккан бала келет. Кызыңызды бериң мага деп. Ал кайната 70-ке чыгып бараң бай болду да эми. 70-ке чыгып бир 2 этаж үйлүү болуп калды эми. Анан тоготпой неси бар экен дейт да. Эмнең бар дейт. Үйү бары, машинасы бары, карьерасы бары, неси бар дейт. Өзү 20 жашта эч нерсеге жеткен меселе ал. Көпчүгүнөн тазара карчы албастан жүргөн бала эле да. Бүгүн 70-ке чыгып, эми баягы 20 жаштагы баладан өзүгө жеткен жыйынтыгын, 70-ке чыгып жеткен жыйынтыгын бүгүн талап кылып атат да ал. Жок, бул таптагыр туура эмес. Сен ушул кайната сыяктуу өзүңдүн балаңа, өзүңдүн жашыңдын деңгээлиндеги ой бербе ага. Ал бала 5 жашар бала сенчелик ойнона албайт. Сен сыяктуу ою жок анын, акылы жок. Барып айнекпи, айнек эмеспи ал билбейт. Айнекти мынтип уруп койсо сынып калышын билбейт ал. Бүгүн өзүндөй болушун каалайт да. Энеси 25-30 жашта, баласынан ошол 25-30 жаштагы акылды талап кылат 5 жашар баладан. Андай акмактык кылба сен. Балаңа туура тарбия бер. Балам эң алды бол дегин сен. Мусулмандар потолоктун астында калып кетти бүгүн өнүгүү жаатында. Сен барып чык улум. Мусулмандардын ичинде бир да Илон Маск жок, сен Илон Маск болгон балам деп. Балам, эч ким Марк Цукерберг сыяктуу мусулмандарга өзүнчө кыздары аддени, кыздары башка, балдары башка колдоно турган мусулман сайтын ойлоп таба элек. Эч кайсы Джефф Безос же бир Марк Цукерберг чыга элек. Мусулмандарга атайын сайттарды, атайын технологияларды иштеп чыга турган чыга элек. Мына мусулмандар силер үчүн деп туруп, iPhone сыяктуу бир күчтүү телефон сыяктуу бир техниканы ойлоп дагы чыга элек. Сен мусулмандардын ичиндеги Стив Джобс бол, урматтуу балам деп. Тарбияны өтө күчтүү беришибиз керек балдарыбызга. Балдарыбыз өзүбүзгө окшош заңбаш ашкабак болуп калбаш керек. Өзүң болбодуңбу, өзүң окшободу, өзүңдө окшободу, эми балаңды окшотуш керек. Өзүң Россияга барып жашооң окшобосоң, Россияда иштеп кеткен болсоң, балаң да ошондой болуш керек деген түшүнүк жок. Өзүңдө окшободу балаңа бер эми. Балаң чыксын. Бул жаат бош калып кетип атат. Бардык жаатта биз артта калып кетип атабыз, урматтуу мекендештерим. Корчулугубуздун себеби да ушунда да. Биз качып атабыз, караңгылыкка карап качып атабыз. Илим жаатыбыз макул, акыйдабыз, фикхибиз эски бойдон турсун, жаңылык кирбесин. Бирок техника жаатында, дүйнө жаатында биз бербешибиз керек эле. Азыр
сахаба эмес, сахабалардан кийинки адамдар, мусулмандар азыркы учурда болгондо, Илон Маск, башка ким болбосун. Алар жөнөкөй ассистент болуп жүрмөк эле да. Ошондой экен, урматтуу мекендештерим, илимге басым жасашыбыз керек, аракет кылышыбыз керек.